Достор, биз азыр ошол биринчи сабакта көрсөтүп берген пинетканын подножуна таманын даярдап алганбыз. Эми ушунун үстүн кандай кылып пинетка жасайбыз, аны көрсөтүп берейин. Ал үчүн бизге мына Алеза софти деген жип керек болот. Бир моток эң кичинекей размерлерге. Ал эми бул жиптин узундугу кандай? Бул жерден окусаңыздар, бүт баары көрсөтүлгөн. 150 метр 50 граммдык жип. Анда эмесе ушул бир жипти мен 2 пай менен чыгарган пинетке жеткизүүгө аракет кылгам. Анда эмесе баштадык. Жипти алгач эле келгенде мындай болбойт. Мен түрүп койдум. Келгенде өзүнүн мотогунда келет. Ошондон булдай чуңкур жери болот. Ошондой жерине колуңуздан мынтип салып тартсаңыздар, экинчи учу чыгат. Ошону биринчи учу менен экинчи учун бириктирип байлап аласыздар. Мындай кылып өзүңүздөргө ыңгайлуу кылып байлап алгандан кийин 2 кабат болуп калат. Бир кабатта токсаңыздар, бул жумшак болуп калат. 2 кабатта токсаңыздар, аябай сонун көрүнөт. Анда эмесе баштадык. Ал үчүн биз бул подножубузду тең экиге, бул сырты деп ойлойсуздар, сыртын тең экиге буктап аласыздар дагы. Мындай кылып теңдеп туруп, ортосундагы өрүмдөн ачып туруп жипти киргизип алабыз дагы. Буну илип тартып чыгарабыз. Мындай кылып жакшылап карайсыздар. Эми ушул жерин жакшылап үйрөнүп алсаңыздар, кийинкиси жакшылап болот. Кийинкисин кандай кылабыз? Арт тараптан жакшылап карасаңыздар, ачык жер бар. Ошол жерден киргизип, өрүмдүн бул жагына чыгарып, сыртына жипти илип алып, кайра акырындык менен жипти тартып чыксаңыздар, ылдый каратып тартасыздар, ылдый каратып тартсаңыздар чыкпайт. Ийнебиз жипти илип чыгат. Мындай кылып. Эми караңыздар, меники бир эле жипти илип чыкты. Кайрадан артка тартам. 2 жип бирдейинен илениш керек эле. Кайрадан кайталайм. Биринчи өрүмдүн артынан иле саясыздар, экинчи өрүмдүн бул жагынан өткөзөсүздөр. Жиптин экөөнү тең бирдейинен илип, ылдый каратып тартсаңыздар, ийнени жип тартып чыгат. Мына эми ушул өрүмдүн экөөнү тең бирдейинен өткөзүп коебуз. Мынакей, көрдүңүздөр. Ошол жиптин ортодон алган жипти ийнени өткөзүп алып, мында бул жагынан өткөзүп алабыз. Караңыз жакшылап. Ийненин бир жагын, жиптин бир жагын илип алабыз. Илип алып туруп тартып чыгарабыз. Мынакей. Дал ушул жерден асманга 3 воздушный петля алабыз. 1 2 3 воздушный петля алабыз. Эми кайра ошол киргизген жерден жибиз кайсыл жерден чыкса ошол жерден кайра саябыз. Бунун артына өткөзөбүз. Жипти илип, ийнени ылдый каратып тартабыз. Өйдө каратып же жамбаш таратып тартсак чыкпай калат. Мына ийнебиз жибиз чыкты. Кайра мындай кылабыз. Ийнеге жипти илип алабыз. Мынакей. 3 аба илмегин илип алдык. Жипти дагы бир жолу столбик накидам кылып, кайсыл жерден жибиз чыкса ошол жерден киргизип, кийинки өрүмдүн бул жеринен өткөзүп тартып чыгабыз. Бул жип байкалбашы мүмкүн, бирок аябай сонун болот. Бүткөндө күбө болосуздар. Мынакей. Ошон үчүн жакшылап түшүндүрүп атам. Жипти ийнеге илип алып, бул жерден чыкты да азыр жибиз. Кайра ошол кайсыл жерден чыкса ошол жерге киргизип, кийинкиден чыгарып, ийнени илип алабыз. Ылдый каратып тартып чыгарып, мына ийнеде 3 жип болуп калды. Экөөнөн өткөзөсүздөр. Анан дагы жипти илип алып, дагы экөөнөн өткөзүп коесуздар. Ушул эреже менен акырына чейин кийиңиздер. Чогултуп койлоо. Бир жип калып калды дагы. Карасаңыздар, бул жерде жип чыкты. Ошол жип чыккан жерге жипти илип алып, жип кайсыл жерден чыкса ошол жерден киргизесиздер. Ошон үчүн билинсин деп башка өңдөй жип менен подножун токудум. Бул мындай чыккан, тике чыккан жиптин мына өрүмдүн астында мындай тешик жери бар. Ошол жерден чыгарасыздар дагы. Жипти илип алып, ылдый каратып тартып чыксаңыздар кайра чыгат ийне. Ийнеде 3 жип, дагы жипти илип алып экөөнөн өткөзөбүз. Ийнеде 2 жип калды, дагы бир жолу өткөзөбүз. Столбик накидам деген ушул болот. Кайталайм, жакшы эле көрүнүп калды, түшүнүктүү болуп сиздерге. Ийнеде 3 жип, дагы экөөнү алабыз. Мыйлы, мынакей. Көрдүңүздөрбү? Бир үйрөнүп алсаңыз, колуңуздар өзү эле көнүп калат. Ылдый каратып тартабыз, ийнени сөзсүз. Ийнеде 3 жип. Мынакей. Жипти даярдап алайлы, көбүрөөк чыгарып. Жипти илебиз. Жип кайсыл жерден чыккан болсо, кайра ошол жерден киргизип, кийинкисинен өткөзүп алабыз. Мынакей 3 жип. Экөө калды, дагы экөөнү өткөзөбүз. Жипти илип алабыз, киргизебиз, кийинкиге өтөбүз. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Чыгарабыз. Жипти илип алабыз. Жип кайсыл жерден чыкса ошол жерден киргизебиз, кийинки жипке өтөбүз. Жипти илип, ылдый каратып тартабыз. Өйдөгө чыгабыз, 3 жип. Экөөнү алабыз. Дагы жипти илип алып, дагы экөөнү алабыз. Мынакей. Ушул эреже менен бир тегеренип келебиз. Бул оңой эле, эч кандай прибавка жок, эч кандай убавка жок. Ушул эрежени кайталап келе бересиздер.
кайталап кете бересиздер. Биз 50 канча болгон? Биринчи катарда 38, экинчи катарда биринчи катарда 29, экинчи катарда 39, үчүнчү катарда 49 болгон. Ошо 49 катарды эле мындай кылып түйүп чыгабыз. Көрүп атасыздар. Жип кайсы жерден чыкса ошол жерге кайра саябыз. Аркасына кийинки өрүнөн өткөзөбүз. Кайра илип чыгабыз, ылдый карата тартабыз. Жип чыкты, 3 жип инеде. Экөөнү өткөзөбүз. Дагы экөө калды. Жипти илип алып, дагы экөөнү өткөзөбүз. Жай эле токуп көрсөтүп атам сиздерге. Түшүнүктүү болсун деп. Бир аз татаал. Бул жиптен токуган өрүндөр жакшы көрүнбөйт. Ошондуктан аябай кооз болот. Сабырды сынай турган өтө актуалдуу болуп жаткан пинеттердин бири. Үйрөнүп алсаңыздар, пинет менен эле бизнес кылсаңыздар дагы болот. Мен бул сабактардын баарын бир канча акчага сатып алганмын. Ал мен ошол сатып алып окуган сабак аябай баалуу болуп артынан түшүп окуйсуң го. Мен сиздерге акысыз берип жатам. Мендей болуп кыйналып сатып алышпай, даяр ютубтан көрүп токушсун деп сиздерге жеңилдик катары ар бир сабагымды акысыз жүктөп жатам. Менин максатым кыргыз аялдары ар бири кол өнөрчү болсо деп ниет кылам. Ошол ниетиме жетемин деп максатымдан кайтпай, ар кандай тоскоолдуктарга чыдап сиздерге үйрөтүп жатам. Сиздер дагы үйрөнөсүздөр деген үмүттөмүн. Акысыз билим эч качан бааланбайт дешет, бирок чыныгы муктаждар өздөрү эле каналга катталып, менин жаңы билимдеримди үйрөнүп, мен да токудум деп жакшы маанайда результаттар менен, отзывдар менен бөлүшөт деген үмүт менен ар дайым сабактарымды акысыз жүктөгөнгө аракет кылып келем. Мындан ары дагы акысыз жүктөй беремин. Көрүп атасыздар, башка сөздү сүйлөп деле, салават айтып деле, ырдап деле жөн гана жайбаракат токуп кете бересиздер. Негизинен жаңы үйрөнүп жаткандарга бир аз кыйыныраак болушу мүмкүн. Бул токулуп атканы билинбей. Бул жип ушул билинбегени менен аябай интересный болот. Кандай бул материалдан тигип койгонбу же токуп койгонбу депчи, аябай баалуу көрүнөт сонун болуп. Жипти эмнеде жибиз бар, учук жибиз. Жипти илип алабыз, адашпаңыздар. Кайсыл жерден жип чыкса ошол жерден чыгарып, кийинки өрүнгө алып өтүп, жипти дагы илип алып, ылдый карата тартып чыгарасыздар. Жипти 3 жип, экөөнү өткөзөсүздөр. Экөө калды, дагы илип алып, жипти экинчисин өткөзөсүздөр. Негизинен мынау өрүп жатканда көп бош эмес, көп бушук эмес кылып болсаңыздар, орто кийинки катарларын токуганга дагы ыңгайлуу жана жеңил болот. Мына кыбыраган кырашат деп марага жакындап бара жатабыз. Сиздер дагы жип алып келип мен менен чогуу отуруп, видеонун отуру керектүү жерин түрдүрүп, керекмес жерин түрдүрүп, керектүү жерин токтотуп, паузага коюп алып, жай баракат дептер, ручкаңыздарды алып келип жазып алып, же болбосо видеону кайра көрүп токусаңыздар, токула турган эле нерсе. Адамдын колунан келген нерсени адамдар жөн эле жасай алат. Караңыздар, бул дагы бир адамдын колунан жаралган. Аны мен сатып алып, жаратып, өзүм практика кылган соң сиздерге берип жатамын. Андыктан сиздер дагы кайра видеону көрсөңүздөр, үйрөнөсүздөр. Сиздер өзүңүздөр токугандан кийин башкаларга дагы үйрөткөнгө укугуңуздар бар. Бул пинетти жаңы төрөлгөн баладан баштап 5 жашка чейин токуса болот дешет. Негизи эң негизгиси эң чоң размер 2 жашка чейин мен токуп көргөнмүн. Аябай ушул Ализасовдун жибинен заказ бергендер көп болот. Себеби аябай сонун көрүнөт суктанарлык. Кыз балага болобу, уул балага болобу, негизинен токуй берсеңиздер, светтерди сочетение кылып. Негизинен бул жиптен пинетке бирөө кеткен менен материалга деле аз эле каражат кетет. Дагы бирөөмдү кошуп аласыздар. Алып атканда жипти бир жолу декорлоруна. Себеби мына розовый жипке мен ак жип алдым декоруна. Астына коёндук токуп, аны дагы бир сабак кылып жүктөйм пинетти бүткөн соң. Достор, жакшылап көңүл бөлөсүздөр. Бул өрүмдөрдү көрүп атасыздар, узун таяктарды. Ошону ылдыйдан түшүп кетпейсиздер. Мына жогору жагынан карасаңыздар, өзү мындай эшик бар. Ошол эшиктен кылабыз. Кайсы жерден жип чыкса саябыз, кайра кийинки өрүнгө өткөзүп, жипти илип алып, тартып чыгарабыз. Акырына келип калды. Акыркы бир жибиз калды. Жипти кайсы жерден чыгарсак ошол жерге киргизебиз. Кийинки өрүнгө өткөзөбүз. Жипти илип алып тартып чыгарабыз. Акыркы өрүмүбүз калды. Жипти илип алабыз. Тартып чыгарабыз.
мына ошентип биринчи катарыбыз бүттү, ийгиликтүү аяктады. Көрдүңүздөр, тыкыйган биринчи катарыбыз чыкты. Эми жанагы алган 3 воздушный петля албадык, петля албайм. Ошону биринчисине ийгилип алып туруп соединение кылабыз. Анда өткөзүп коебуз. Дал ушул жерден экинчи катар башталат. Экинчи катарга 1 2 абай илмегин алабыз. Воздушный петля 2 алабыз дагы. Экинчи катарды баштайбыз. Экинчи катарга столбик сызын накидом ар бирин эч өзгөрүүсүз өрүп чыгабыз. 3 абай илмегин алабыз. Мына 3 абай илмегин алдык. Эми ушуну эч өзгөрүүсүз столбик сызын накидом кылып айлантып келебиз. Баштадык. Жипке бир жипти илип алып, бул жерден билинбейт, бирок мындай жакшылап карасаңыздар өзү эле ийне бар, ошол жерге кирет. Баягы эле эреже кайталана берет. Мынакей. Көрдүңүздөр, жипти илип алабыз. Өзү мындай алып барсаңыздар өрүмдүн баш жагына кирет жип. Жипти илип алабыз. Мындай алып барсаңыздар өзү өрүмдүн баш жагына кирет. Ошону эле кайталап чыгабыз. Кете беребиз, эч өзгөрүүсүз. Жакшылап мындай кылып сыйсаңыздар өзү эки өрүмдөрдүн берки бетинен дагы, наркы стенасынан дагы, берки стенасынан дагы ийне өтөт. Сиз жакшылап эле мындай эме кылсаңыз, аракет кылсаңыз. Мына жипти жакшылап карайсыздар. Бири калып кетип, бири узап кетпеш керек. 2 жип, 2 кабат жип бирдей кетиш керек. Биз бул жагын 2 кабаттуу албадыкпы? Мындай кылып. Мынакей. Ошону катуураак кармап, көп деле катуу эмес, жакшы эреже менен алып кетсеңиздер бирдей формада чыгат. Көрүнүп атат сиздерге. Мындай алып барсаңыздар билинет, жиптин кайсыл жерде бар экени. Жипти даярдалабыз. Жипти илебиз. Бул жерден өткөзөбүз, өрүмдөрдөн тартып чыгабыз. 3 жип болду, 2 калды. Дагы бирөөнү өткөзөбүз. Кайталап эле кете беребиз ушул эрежени. Жипти 2 калат, дагы бир жипти алып, экинчисин тартып чыгарабыз. Ой, эле баары жүпчүнөкөй. Жипти илебиз. Бул жака өткөзөбүз. Тартып чыгарабыз. Жипти 3 жип, 2 алабыз. Үчөөнүн баарын албайбыз. Дагы жипти алып, 2 өткөзөбүз. The Bluetooth device is ready to pair. İleyiz. Okay. The Bluetooth device is ready to pair. Эми таманына келип калдык. Таманына бул жерди карасаңыздар, бул жер таманы бар. Ошол жерди 3 убавка кылабыз. Жипти илип алабыз. Мага илип чыгара илебиз. Жипти тартып алабыз. Жиптен 2 жолу алабыз. Жипти дагы 2 жип калды. Дагы бир ирет илип алабыз. Дагы 2 чыгарабыз. Жипти 3 жип калды. 3-ünü 1 чыгарабыз. Буну биз убавка дейбиз. Мына биринчи убавка кетти. Кайталаймын. Жипти илип алып, бул жака илебиз. Жипти илип тартып чыгарабыз. Жипти 3 жип, ийнеде 3, дагы жипти алып 2-ünü өткөзөбүз. Дагы жипти ийнеге илип алып, ошол боюнча дагы башка жипке өткөзөбүз. Мына
İlk oyunu ötközöbüz. Üçö kaldı. Üçönü jiple alıp barınca çıkarıp koyabız. Bunu ubafka değil. İkinci ubafka oldu. Endi üçüncü ubafkаны kılabыз. Sebebi biz artı jağыбыз kızılaşık jağı biraz ne bolot? İç gerek bolot. Ошону biz kıskartıp içkertip atabыз. Мына жиптеги yine de 4 jip ilk oyunu alabız. Üçö kaldı. Üçönü bir degen çıkarıp salabız. Anaki. Tamam jağı ошондон өз өзгөргөндө 1, 2, 3 убавка болду. Көрдүңүздөр, калган жагы дагы эч өзгөрүүсүз ошол бойдон кетет. Таман жагын эле арка жагын 3 убавка кылабыз. Калган убавка болбойт. Мына жерде 3 авайлы менен алабыз. Ошол үчүнчүсүнө илип туруп, мындай алып тартып соединение кылып коебуз. Көрдүңүздөрбү? Экинчи катарыбыз дагы бүттү. Мынакей. Эми үчүнчү катарда ушул тең ортосунан бөлүнүп турат, мондай болуп. Бул жагы алды тарабы, бул жагы арткы тарабы. Бул жерде убавка кылган жагыбыз бир аз басып турат. Эми ушул жерден ушул жерге чейин токуйбуз. Аны кандай кылабыз? Баштадык. Үчүнчү катарда 14 убавка болот. Мен кичинекей размер үчүн 12 убавка кылам. Кантип? 3 воздушный петля уламын. 1, 2, 3. Жиптелип алам дагы. Убавка кылганда баягы арткы убавка кылганда көрдүңүздөр. Үчүп чыгарабыз. Экөөнү өткөзөбүз. Жипте экөө калды. Мына 2 жип. Дагы жиптелип алып, дагы жака кете беребиз. Үчүп чыгарабыз. Экөөнү гана өткөзөбүз. Жийинеде 3 жип калды мына. Өзүңүздөр көргөндөй. Ошол 3 жипти дагы ийнелеп алып, баарын чыгарабыз. Бул 1 убавка болот. Мынакей 1 убавка. Ушудан биз 12 жасайбыз. Жипти даярдап алайын. Ийнени жиптелеге илебиз, киргизебиз. Тартып чыгарабыз. Экөө, ийнеде 3, жиптелип алып, экөөнү чыгарабыз. Экөө кала берет. Дагы жиптелип алып, алдыга карай чыгабыз. Тартып чыгарабыз. Жипте 4, ийнеде 4 жип. Анын экөөсүн чыгарабыз. 3 калды, эми 3-өнү 1 чыгарабыз. Бул экинчи убавкабыз. Ушудан 12 жасайбыз. Экөө кетти, дагы 10 кылабыз. Ийнеде 3 жип, экөөнү чыгарып салабыз. Ийнеде экөө калды, дагы жиптелип алып, кийинкиге кетебиз. Мынакей, ийнеде 4 жип, экөөнү чыгарабыз. Ийнеде 3 алып, 3-өнү 1 чыгарып коебуз. Үчүнчү убавкабыз. Жиптелебиз, кеттик, кайталай беребиз. Экөө калды, экөөнү чыгарып отурбастан кайра жиптелип алып, башканы алып чыгабыз дагы. Экөөнү чыгарабыз, биринчисинде 3 алып, 3-өнү баарын чыгарабыз. 1, көздө көрүп турат, убавка кылган жиптен бөлүп, менен 1 бөлүп, 2 бөлүп, 3 бөлүп, 4 бөлүп алдык. Бешинчиси 6-чысы. Алтынчысын гана тең ортосуна жетип көрдүңүздөрбү? Бул жак тарабын, дагы бул жагын алдыра кылабыз. Bir. 2. 3. 4. 5. 6 arkası, 6'ncısı. Bakın, gördüğünüz gibi 12 dağıl aldık. Ubavka, bu şuna жетті. Қараңыздар достор, 3-ші қатарда міне қылдық. Тең ортосын қылып алдық. Эми бұл жерден біз дальше улап кетпейбиз. Артқа қарап қайтабыз. Ушул жерден 3 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3 аба илмегин алып, бұл жаққа қарап қайтабыз. Ушул алған 2 петлябызды азайтабыз біз. 6 болуп калды, кыскартканыбыздан баштадык. Bir. İki.
Üçüncü ubavkamız. Dördüncü ubavkamız. İlavamız. Cipteyi kovaldı. Daha bir ön ileviz. Bu 5. ubavkamız. Qarаңыздар. 12 көрінді. Убавка қылып қысқартқанда 6 қалады. 5-шісі. Ақырғы убавкамыз қалды. 6-ші убавкаға келдік. Мінекей. 6 убавка қылып алған соң дағы біз арқаға қайтабыз. 6-ны дағы біз қысқартышымыз керек. 6 жіп қалды немеде. Өзіңіздер көрдіңіздер. 12-ні қысқартқанымызда 6 қалды. Мінекей. Эми ушул 6 өрүмдү баарын бирден алып чыгабыз. Кайракка кайтабыз. 3 аба илмегин алабыз. 1 2 3 илмегин алып кайттык аркага. Эми 12 өрүмдөн 3-чү катарда 6 калды. 3-чү катарда 12 өрүмдү алдык. 4-чү катарда 6 болду. Эми ошол 6-нын баарын бир жипке топтойбуз. 3 аба илмегин алдык. Инени жипке илип алып туруп киргизебиз. Жипти тартып чыгарабыз. Жип инеден дагы илип алып экөөнү гана чыгарабыз. 1 2 калды өзүнө. Дагы жипти илип алып инени тартып чыгарабыз. Жипти экөөнү өткөзөбүз. Калганы кала берет. Жиптерди инеге топтой беребиз. Жипти илип алып өткөзүп, кайра жипти тартып чыгып, ошол жиптен да илип алып экөөнү кое беребиз. Дагы жипти илебиз. Өткөзөбүз. Жипти илип алып экөөнү гана кое беребиз. Калганы инеде кала берет. Дагы жипти илип алабыз. Өткөзөбүз. Экөө калды. Экөөнүн кое беребиз. Дагы илип алабыз. Акыркы жибиз калды. Инени жипти тартып чыгаргандан кийин акыркы жипти илип, баардык инедеги жиптен өткөзүп чыгабыз ошол жипти. Мынакей. Көрдүңүздөр, эми ушуну катуу бириктирип коебуз мындай кылып. Мынакей. Биздин пинетибиздин асты жагы болду. Эми ушул жерден баштайбыз. Дагы ортосу болуп калды, көрдүңүздөр. 3 аба илмегин алып алабыз. 1 2 3 Бул жака карап кетебиз. Ар жерде чоң-чоң баягы кыскарткандар узун ачык жерлери калып калганда, ошолорду алабыз. Инеге илип алабыз. Бул жерде бир чоң ачык жер бар. Аны алып чыгабыз. 1 дагы алабыз. Бул жерде дагы бир чоң ачык жерибиз бар. Ошону алабыз. 2 себеби кыскарган жерлердин ачык жерлери калып калганда, ал жерде бар. 3 бул жерде бар. 4 катар болуп кыскарганда, 1 12-ни алдык, кийинкиси 12-си 6 болуп 2-нчи катарда кетти. 6-нчысы 3-нчү катарда кетти, 3-нчү катар өзү менен 4 болду. Эми бул жер менен бириккен жерин биз дагы бир жолу кыскартабыз. Караңыздар, жипти инеге илип алып, бурушту кыскартпасак, себеби ачык болуп калат. Буруштан инени сайып алабыз, жипти тартып чыгарабыз. Инеден экөөнү кое берип, инеде экөө калат. Дагы илип алып, бул жанынан мындай кылып кыскарткан жүрөөнү алдыңыздар, 3 калат. Инеде 3-өнүн баарын тартып чыгарабыз. Мынакей. Калганын кандай болсо ошондой ар бир өрүмгө бирден токуп кете беребиз. Кандай болсо ошондой токуп кете беребиз. Мындай жакшылап карасаңыздар, өздөрү эле өрүмдөр билинет. Мындай из түшүп, из жол сыяктуу болуп, ошол жерлерден эле алып кете бересиздер. Эч өзгөрүүсү жок, прибавка дагы жок, убавка дагы жок. Калганын ошол боюнча барабыз. Наркы бетинде кайсыл жеринде убавка болгон болсо, бир жерде, бул жагында ошол бир эле жерден убавка кылабыз.
Жакындап калдык, көрүп атасыздар. Убавка кылган жерге. Ал ушул жерден убавка кылабыз. Мына экөөнү алабыз. Бурчка жетти, бурчтан алып туруп убавка кылабыз. Экөөнү чыгарабыз. Ийнеде 3 бар, 3-чогу чыгарганды бул убавка дейбиз. Калгандары баягындай эле чоң-чоң кыскарган жерлердеги тешикчелерден алып кетебиз. Бул жерде бар. Кийинкиси бул жерде бар. Мынакей. Бул жерде бар. Акыркысы бул жерде бар. 3 абайлай алган жерибиз. Эми ушул жерден токтотобуз. Караңыздар, тыпыйган кичинекей гана пинец пайда боло баштады. Бул жагы шлепка сыяктуу болуп калды. Сабын кийинки сабакта улантабыз.